классташым ошол ойдо жок нерсени чалып калды. Аябай сүйүндүм чындыгында. Мындай бир адамдан сунуш чыкса калганын колдойт экен да. Үрөөн кандай болот, эмне жардам кыла аласың деп чалды эле. Болушунча ошо жер үйдө жашаган үчүн мындай айыл жергесинде үрөөндөн кайрылышайын мен деп ошону неме кылдым. Чолпон Назаралиева сыяктуу 10 чакта классташ кыздар бүгүн бул талаага бир мүдөө, келечектүү тарыхый иш үчүн чогулушкан. Ар ким өз кетменин көтөрө келип, бир күндүк эмгегин айылы үчүн арнап жатат. Анткени баарынын балалыгы, окуучулук күндөрү ушул теңдик айылында өткөн. Чабыкка миграцияда жүргөн классташтар келе албаса да, каржылык колдоо көрсөтүшүп, эгиндин дарысына, тракторуна акча жөнөтүшкөн. Биздин айылга көп нерсе керек өзүчү. Анан бул башталышы деп ойлойм. Башында кыйынчылык болот атат. Кыйынчылык менен жаралган нерсе бул чоң нерсеге алып барат. Кудай кааласа биз буга ишенебиз. Классташ 87-лердин тарабынан ушинтип уюшулуп, ушинтип келгенибиз өзүбүзгө бир чоң бакыт болот атат бүгүнкү күндө. Мындай нерсе болгон эмес да буга чейинчи. Эми Кудай кааласа бул нерсени дагы кененирээк эмеге элге жайылтып, айылыбызга бир нерсе жарагандай жакшы нерсени калтырсак бул биз үчүн чоң нерсе. Анан ушу классташыбызга дагы чоң рахмат айтат элем, ушу демилгени көтөрүп, ушундай нерсени алып чыгып атат. Биз буга ишенебиз, күчтүү кыз аябай. Классташтардын эгини айдалган бул аянт ушул жердин тургундары Чолпонкуловдордун үй бүлөсүнө таандык. Айылдын инфраструктурасын көтөрүү, социалдык абалын жакшыртуу үчүн бир туугандар 70 сотых үлүш жерин 1 жылга классташтарга бекер берген. Муну менен алар туулуу өскөн жерине жардам көрсөтүүнү каалашкан. Эми аздан башталат да. Биз биринчи өзүбүз салымыбызды кошсок, анан ушундай үлүш жерибизди бердик. 20 сотуктан азыр 60 сотук үлүшүбүздү бердик. Анан биз биринчи баштайлы дедик да. Себеби дегенде азыр миграцияда жүргөн адамдар деле көп да. Алардын деле жерлери азыр бош жаткан деле жерлер бар да. Ошо бош жаткан жерлерди бизди көрүп, биз мисал болсок, биз биринчи баштап берсек, айылдын кандайдыр бир кичине болсо дагы салым кошсок деген үмүттөбүз да. Себеби дегенде биз ушул айылда төрөлүп, ушул айылда өскөнбүз, чоңойгонбуз. Биздин айылыбызды биз өзүбүз көтөрбөсөк, өзүбүз ойлобосок, ким ойлойт биздин айылдычы? Кыргызстандын ар бир жаранын айтмакчымын. Баарыбыз ушу өкмөттү, президентти эмне кылып берет бизге? Эч нерсе кылбай атат булар деп отура берип, мына 5 президентти кетириппиз да. 5-чиси азыр, 6-чысы. Анан ошого биз өз салымыбызды аз да болсо кошсок, ар бир адам ушинтип өз салымыбызды кошсок, албетте Кыргызстаныбыз өсүп өнүгүп мамлекеттердин катарына кошулат деген үмүттөмүн да. Жер табуу, эгин эгип киреше алуу, эгинди өстүрүүгө кара күчтү уюштуруу, элге түшүндүрүү, талаага чыкчуларды ынтымакка чакыруу сыяктуу түйшүктүү иштин автору классташтардын бири Мира Чолпонкуловага таандык. Дыйканчылыктан акча таап элге жумшоо, айылды өнүктүрүү идеясын ал мекен алдындагы жарандык жоопкерчилиги деп билет. Айтымында ар бир кыргызстандык өлкөнүн өнүгүүсүнө кандайдыр көмөк көрсөтүүгө күчү жетет. Ал үчүн болгону каалоо жана ынтымак болсо жетиштүү. Мекеним мага эмне кылып берди эмес, мен мекениме эмне кылып бере алам деген позиция негизи мени кыйначу да. Анан мен ушул чечим менен гана жообун таптым. Мен кыргыздын кызы катары мекениме жоопкерчилик менен эгер карай турган болсом, анда салым кошушум керек экен. Только налог төгүү менен гана чектелип атыпмын ушул күнгө чейинчи. Биздин теңдик айылынын ичинде чечилбеген ички социалдык көйгөйлөр аябай көп. Бирок ошолорду чечкенге акча керек да, баары каражатка барып такалат. А акчаны мамлекеттен сурайлы десек, мамлекет өзү байкуш кыйналып турат да. Анан лучше мамлекетке жардам кылалы дедик дагы, дыйканчылык кылайын дедим да мен. А дыйканчылык кылыш үчүн мага физикалык күч керек болду, жардамчы керек болду да. Үй бүлөмөн жерди алгандан кийин классташтарыма сунуш кылып көрдүм. Мен 87-жылы окугам, бул айылда окуп бүткөм. Анан классташтарым бири, конечно, арасында негатив айткандар болду. Не бизди дёргать этесиң дегендер болду. Алар деле туура түшүнүш керек. Анан бирок 90% позитив болду да. Почему бы и нет? Неге? Давай кылабыз. Бизден эмне жардам керек деген сөздү уккандан кийин мен уже 100%ке мындай күчөп кеттим да. Муну ишке ашырса демек болот экен депчи. Анан ошондон кийин уланып кетти. Бул баягы 6 жыл мурун жазылып, ойлонулуп, бышып келаткан нерсе мына былтыр ишке ашты. Былтыр классташтарга айтып, азырагына айттым эле, миграцияда жүргөндөрү ушундай айтышты. Биз өзүбүз жерде боло албайбыз, миграцияда жүрөбүз, бирок каражат жагынан колдоо кылабыз деди. Анан алардын акчасына ишендим дагы, дары алсам, тракторун салдырсам, культивация кылдырсам, бул жерде ушул жерден эле классташтар ушул жерге турмушка чыккандар деле бар да арасындачы.
Анан ошолорду кара күчүн жумшап, баарыбыз чогулуп, бир күн кетмен чапсак жүгөрү деле өсөт экен. Ошондон киреше таап, эми быйыл бул жүгөрүдөн канча киреше түшөт мен билбейм. Эми Кудайдын бергенинче биринчи кеңешип ушул айылга парк куралы деп атабыз. Эс алуу багы себеби жок. Эс алуу багына баруу үчүн ушу улууларыбыз, балдарыбыз деле же Ташкөмүр шаарына барат. Биз Ташкөмүр шаарына карайбыз да. Же Ташкөмүр шаарына барат, же Шамалсай шаарчасына барат да. Анан ушул маселени чечип алалы дедик да. Андан сырткары өзүбүзгө жумушчу күч болот. Ичинде мисалы мороженое иштетем дейби, там детский площадка иштетишет, аны арендага беришет. Иши кылып ушинтип дыйканчылыктан акча таап, мэриянын балансына өткөрүп берип, айылдын ичиндеги эң керектүү маселени чечип, айылга кичине налог түшүрүп, акча таап, анан ушу айылыбызга кыргыздын кызы катары из калтырып кетели деген эле ниет болду. Классташ кыздар 70 сотық жерден баарына жүгөрү айдашкан. Быйыл бул түшүмдөн түшкөн кирешеге көпчүлүктүн кеңеши жана сунушу менен айылга эс алуу багын курууну пландап жатышат. 1 жылдык эгин менен парк куруу кыйын экенин эске алып, дыйкан кыздар алгач бактын айланасын тозууну көздөшүүдө. Бул идеяны уккан айыл тургундары болсо, өз кыздарынын эмгегин жеринен көрүп таанышууга келишкен. Ошо силер мына-мынтип баштап койдуңар, калган элдер жөн жатпайт. Калган башка жаштар, бизге окшогон аксакалдар жөн жатпайт. Жок дегенде ой, алгыла баштагыла, мына жаштар баштап атат. Ишти баштады. Силерде алга жылдыргыла, анткиле минткиле дей турган болсо, бул алга жылып кетет. Эс алуу парк жок биз жерде ошол. Ошолордо биз жай ажыратып берселе, бардык нерсе ошо суу маселесин чечилсе, бардык ошо окшогон нерселер менен бардык нерселер чечиле берет. Ушу биз секин-секинден бир баштаган болуп. Ошондо мынакей ынтымак болсо бардык нерсе болот. Ушу жаштар колдойбуз бардыгыбыз. Мынакей биздин дагы айылда ушундай жаштар чыгып атыптыр. Рахмат. Биздин айылды өндүрүп өстүрө турган, айылыбыздын атын чыгара турган, биздин айылда көп кемчилдиктерибиз эми көп, эми анткени ошону биз өзүбүз колдоп кубаттап, силер бизге жол көрсөтсөңөр, биз силердин ылдыйыңарда туруп, ушундай көп нерселерди уюштурсак болот экен. Демилгени Жалал Абад облусунун башчысы Абсаттар Сыргабаев да колдоого алып, айылдын глобалдуу көйгөйүн чечүүдөгү эң сонун долбоор экенин белгилеп, жер бөлүп берүү маселесине өзү киришээрин билдирди. Учурда айылдын борбордук бөлүгүнө бак куруу үчүн ылайыктуу жер аянты изделип жатат. Айта кетсек, Ош-Бишкек трассасынын боюндагы Теңдик айылында 800дөй кожолук, 4000ден ашык эл жана 308 гектар сугат жер бар. Эгер дыйкан кыздар демилгелеп жаткан бак айылга курулса, анда Теңдик айылына катарлаштырган Кашкулак, Чүйүтсай, Кудуксай сыяктуу 5 айылдын эли эс алуу багы менен камсыз болмок. Андан сырткары, тынбай техника өтүп турган, түтүн менен чаңга оролгон айылдын эли таза экологияга ээ болуп, кошумча кычкылтек менен камсыз болмок.